Мен bir айлык бүт депутаттарыбыз сиз баш болуп. Ошол жака айлыгыбызды которуп берсек. Мен сунушум ушундай. Эч ким жок дебесе керек бул маселе үчүн. Рахмат. Фонд түзөлүп, биздин фракция өзүнүн айлыгын которуп бергенге даяр. Баткенди колдош боюнча. Биз мына элдик топтогу өзүнүн лидерибиз менен кеңешип, биздин bir айлык маянабызды ошол Баткенге которуп берүүнү чечтик. Биз фракциянын атынан гуманитардык жардам менен барып элге, журтка ошол жардам көрсөтүп келдик. Төрага менен биринчи айлыгымды, депутаттык айлыгымды ошо Баткен фондуна которуп коюңузду өтүнөм. Рахмат. Урматтуу коллегалар, сунуш келип чыгып атат. Мына ар бир фракция өзүнчө демилгелеп, колунан келишинче жардамда берип атышат, гуманитардык жардам. Мындан сырткары bir айлык майнасын дагы которуп берүү жөнүндө демилге көтөрүп атат. Мына эми жалпы ушу палатага да келип сунуш келип чыгып атат. Bir айлык депутаттардын эмгек майнасын Баткен областына которуп берүү жөнүндө. Анда маселени мындай өзүнчө карабастан жалпы депутаттык корпустун атынан ушундай бир жардам көрсөтүү жөнүндө сунушту чогуу чечпейлиби? Эгер каршы болбосоңуздар, анда чечим кабыл алалы. Сунуш келип чыгып атат. Бул бирок ыктыярдуу болот. Жалпы кабыл алып кое беребиз, анан которуп берүүдө дагы ар бири өз жанакы макулдугун берет. Каршы эмессиздерби? Добушка койсом болобу? Мындай маселени добушка коюп чечпейт. Мындай маселени сиз мына айтылды, ар бир фракция талкуу жүргүзүп, жардамдын формасын өздөрүн табыш керек. Мен ойлоп атам, бул практика бир аз туура эмес. Эгерде биз жардам берели десек, биз ушул жерде өкмөткө конкреттүү түрүндө тапшырма беришибиз керек. Ушул айылдарга мынча дотация бергиле, ушул ишкерлерге мынча сууда 5% бергиле деп. Мына өкмөт айтып атат, биз өткөн жылды профицит менен бүттүк. Кудайга шүгүр, жакшы, эгер ушундай болсо. Ошол акчаны жумшашыбыз керек. Биз берген 1 миллион, 2 миллион тагдыр чечпейт. Ал жерде миллиондогон сом керек болот. Ошондуктан мен сунушум, мына биз талкуулагандан кийин токтом кабыл алып, ошол жерде конкреттүү түрүндө тапшырма бериш керек. Биринчи, каржылоо маселеси чечиш керек. Чегараны эртең чеч десеңер чече албайт ал. Бирок каржылоону чечиш керек. Мына токтом өткөндө Камил эжекебиз айткан, токтом чыккан, буйрук чыккан, тескеме чыккан. Бирок ал жерде конкреттүү жазылбайт да, ал чегараш айылдарга кандай жардам берилет? Салык антсыз деле төлөбөт эч ким салык таякта. Анан льготный налоговый режим деп кимге? Айылдарга деп жазылат. Айылдар налог төлөбөйт. Жарандар налог төлөйт. Ишкерлер да салык төлөйт. Ушунун баарын тактап жаздырып биз токтомго же токтом менен өкмөткө жана биздин тийиштүү комитетке тапшырма берсек, ошондо жардамыбыздын формасы болот. Мындай жөнөкөй жардам берген, ал сиз кесиптешим айтып кетти, ар бир фракция өздөрү талкуу жүргүзсүн, бирок токтом менен чечилбейт деп ойлоп атам да. Рахмат. Кыргызстандын ар бир айылы, ар бир булуң бурчу биздин мойнубузда өтүлүн алганбыз. Бардыгына тегиз кам көрүшүбүз керек, кызмат кылышыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндө эң көп каржы алып турган, жардамга муктаж болуп турган, башына иш түшүп турган бир регион бар, анын аты Баткен облусу. Быйылкы көңүлдү ушул облуска көбүрөөк бөлсөк, сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кылсак абдан жакшы болот эле. Ошон үчүн бир топ сунуштарым бар эле. Биринчиден, чегара маселеси жөн эле сүйлөшүү менен бүтпөйт экен, көрдүңүздөр. Армия күчтүү болуш керек экен, ошон үчүн армияга модернизацияга абдан чоң көңүл бөлөлү, бул өтө маанилүү. Каражат бөлүш керек болсо каражат бөлөлү. Биздин аскерлерге чоң рахмат. Экинчиден, чегара маселесин чечиш үчүн ал жактан адамдар көчүп кетип калбаш керек. Биз Баткен элине рахмат айталы. Ошол жерде ушунча кыйынчылыкка карабастан жашап атканына. Жапырт көчүп кетип калса, маселенин бардыгы ошондо чыгат. Көчүп кетпеш үчүн иш жумуш орундарын түзүш керек. Билем азыр мамлекеттин чама чаркы чектелүү. Ошон үчүн ишкерлерге шарт түзүп берели. Ким эгерде ошол жакта жумуш орундарын түзсө, ошолорго налоговый каникул болбайлыбы? 5 жылга налогтон бошотолу. Ким эгерде фабрика курса, цех курса, завод курса, жумуш орундарын түзсө, бул өтө маанилүү. Үчүнчүсү, биз билгенден быйыл 11,5 миллиард сом айыл чарбаны колдоого бөлүнөт деп атат. Ошону жеке колдорго бербестен, жеке колдорго берсең көпөсөр алат экен да, иштетип коет экен, эртең бир күнү дайын таппай калабыз. Андан көрү мен суранат элем, ушул Баткен жергесине суу чыгара алган, анткени ким барса билет.
Кадамжайдан Лейлекке чейин мындай такыр жерлер аябай көп. Ушул багат иштейли. Анан жолдорун курууга көңүл бөлөлү. Анткени өткөндө көрдүңүздөр. Трасса жабылып кала турган болсо, запас жолдор абдан жаман акыбалда. Ошондуктан биз шунусун айтып элек. Анан комитеттин көчмө жыйынын Баткенде өткөзөлү. Эл менен сүйлөшөлү. Ошол жерде барып акыбалды караган бул да өтө маанилүү нерсе. Анан биздин Султанбай агайыбыздын дагы бир сөздөрү бар экен. Фонд түзөлүп, биздин фракция өзүнүн айлыгын которуп бергенге даяр. Баткенди колдош боюнча. Азыр мана Кыргыз-Тажик чек арасында кооптуулук чегине жетти. Казактар айткандай шиши толуп жарылганы турат. Ошондуктан биз парламент, жогорку кеңеш эчтеке болбогондой эле болуп отурганыбыз туура эмес. Ошондуктан мен эмнени сунуштайт элем. Ушул Тажик-Кыргыз чек арасы боюнча депутатский комиссия түзсөк. Депутатский комиссиянын максаты күнөөлүүлөрдү издештөө эмес. 30 жылдын ичинде биз эмне себептен ушул деңгээлге жеттик? Эмне себептен ушундай согушка чейин бара турган деңгээлге жеттик? Өзүбүздүн кошуналаш тууган республикабыз менен, кошуналаш тууган эл менен кандай даражага жеттик? Ошондуктан ошону изилдештен. Экинчи максаты ошонун бардыгын изилдеп туруп, ошолордун оруусунун причинасын тапкандан кийин мен ойлойм стратегиялык именно Тажик-Кыргыз чек ара боюнча стратегиялык саясатты иштеп чыгышыбыз керек. Мындан биягына мындай эле жөн эле чыр-чатак чыкканда эле чыгып барып ошол жерде басып койгон бул жарабайт, болбойт. Себеби деген бүгүнкү күндө чыр-чатактар вообще жогорку деңгээлге чыгып кетти. Ал уже спецслужбалардын спецоперациясына айланып кетти, бүт барды конфликттер. Ошондуктан ушул комиссияны срочный порядкта түзүш керек. Экинчи жагы, мына могу жерде бизде органдарын алмаштырган 100дөн ашык биринчи группадагы инвалидтер бар экен. Ошолор мага кайрылып атат. Алар жылың өкмөттөн, в частности, саламаттык сактоо министерстводан 3 дарыны алып турчу экен. Програф, Энтоковир, Селсеп деген. Бүгүнкү күндө ошол кишилер 7 айдан бери ошол дарыны ала албай жүрүптүр. Азыр эми булардын мына айтышы боюнча саламаттыкты сактоо министрлигинин шалакылыгынан деп жазып атат бу жерде. Ошондуктан муну срочно чечиш керек. Себеби деген булар бир күн эле ошол дарыларды ичпесе, уже отторжение органов болуп, уже өмүрү кыйылып калышы мүмкүн экен. Ошондуктан кайрылып кетти. Урматтуу төрага ушул мен чукул кайрылууду эмеге берсем, аппаратка протокольный порученияны эме кылып койсоңуздар. Анан жана комиссияны түзүү боюнча, парламенттик комиссияны, депутат комиссияны түзүү боюнча ушуну доошко коюп, кандай жол менен мен процедурасын жакшы билбейт экен бүгүнкү күндө. Ошону өткөрүп койсок, чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, биздин айткан коллегалардын маалыматтарына ыраазычылык билдиришибиз керек. Жакшы маалымат берилди. Бирок айтылган сөздөн майнап чыгыш үчүн, жыйынтык чыгарыш үчүн мен сунуштайт элем. Ушул айтылган маалыматтардын баарын бириктирип, тийиштүү комитет менен күчтүү бир токтомдун долбоорун даярдап, кезексиз түрдө биздин жогорку кеңешке киргизиш керек. Ошол токтом катарында кабыл алынышы керек. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу тийиштүү комитеттерге жүктөлүшү керек. Мына ошондо жыйынтык чыгат. Анан азыр биз маалымат катарында айтып койдук, бирок андан майнап чыкпай калышы мүмкүн. Протоколдук тапшырма менен жогорку кеңештин токтомунун экөөнүн айырмасы чоң. Биз каттуу токтом алышыбыз керек, токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алышыбыз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, мына кайрылуу боюнча саат 2-де эгер тийиштүү кызматтардын жетекчилери келип маалымат бере турган болсо, мына ошол маалыматты уккандан кийин кайрылууну кабыл алганыбыз туура болот. Себеп анын мааниси да, маңызы да өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ирети менен кетели. Рахмат. Yeah.
We